Орусиядагы кыргыз диаспорасы Москвада теракт коркунучу бар экендигин эскертти. Орусиядагы кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы Кубанычбек Осмонбеков видео кайрылуу жасап, Москвада теракт коркунучу бар экенин эскертти. Мындан улам ал Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктарды сак болууга чакырды. Орусиянын ички иштер министрлигинен кыргыз жарандарына маалымат жеткиргиле деген тапшырма келди. Ага ылайык эл аралык террористтик уюмдар жардыруу уюштуруу мүмкүн. Бардык кыргызстандыктарды өзгөчө таксист, чабарман болуп иштеп жүргөндөрдү сак болууга чакырабыз. Анткени террористтер буйрутма берүү менен жардыргыч затты эл көп топтолгон жайларга жөнөтүп, чабарман менен чогуу жардырганга аракет көрүп жатканы айтылды, деди Осмонбеков. Маалымат Плак, Супер KG. Ассаламу алейкум мекендештер, арбаңыздар, чукул кайрылуу мекендештер менен бөлүшүп коюңуздар. Бизге Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинен тапшырма келди, сураныч келди. Мекендештерге Кыргызстандын жарандарына маалыматты массалык түрдө жеткизип коюлат. Россия Федерациясынын аймагы боюнча эл аралык террористтик уюмдар жардырууну уюштурганга аракет жасап жататтыр. Ал жардырууну болсо оперативдик маалыматтар боюнча биринчи рет курьерлер аркылуу, кыргызстандык жарандар көп курьер болуп иштейт. Ошол курьерлер аркылуу жардыруучу нерсени жеткизип туруп, ошол жерден курьер менен чогуу жардырганга аракет кылаттыр. Ошон үчүн такси мекендештер да бар, курьер кылган, доставкада иштегендер бар. Алып атканда дагы, берип атканда дагы, кайсыл жерге алып баратасыңар, кимден алып атасыңар, бүт баарын тактап, ачып көрүп туруп, анан кийин жанагы оокаттарды жеткизиңиздер ошо курьер мекендештерге кайрылуу. Ал маалыматтар боюнча ошо курьер жарандарды заказ берип, ошо жардыргыч менен барып заказ берип, элдер метрого, аэропортко, вокзалга жана эл көп чогулган жерге жөнөтүрүп, ошол жерден курьер менен чогуу жардырганга аракет кылган маалымдар болоттур. Ошол эл аралык террористтик уюмдар. Ошол себептен кайрылуу өтүнүч ар бир мекендешке жетсин. Ушул маалымат биздин ошо ички иштер министрлиги абдан суранычты, массалык түрдө жеткизип койгулады. Бүгүн 24 август 2024 жыл. Ушуну колдон келишинче максималдуу таратып коюңуздар, кырсык болбосун. Террористтердин максаты Россия менен Орто Азиянын элин чабыштыруу деп бул жерде жазылып турат. Ошон үчүн Кудай сактасын мекендештер. Көрүшкөнчө. Таласта УКМК кызматкерине $50,000 пара берип жаткан ишкерлер кармалды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Таласта УКМК кызматкерине өзгөчө ири өлчөмдө пара берип жаткан учурда Тоген тармагындагы ишканалардын ээлери кармалды. Бул тууралуу бүгүн 26 августта УКМКдан билдирди. Маалыматка ылайык, кендерди иштетүүгө лицензияларды мыйзамсыз берүү боюнча туруктуу коррупциялык схема аныкталган. Буга чейин аталган факты боюнча атайын кызмат тарабынан жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин кызмат адамдарына кылмыш иши козголгон. 23 августта Жаран жоопкерчилиги чектелген компаниясынын ээлери жана 2 жаран менен кошо аталган кылмыш ишин токтотуу үчүн $100,000 параны бир бөлүгүн, тагыраагы $50,000 УКМК кызматкерине өткөрүп берүү учурунда кармалды. Кармалгандар Талас шаардык сотунун чечими менен 2 айлык мөөнөткө Талас шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда аталган коррупциялык схемага тиешеси бар башка адамдарды аныктоого багытталган ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Маалымат Плак, Супер KG. Ысык көлдө унаа сүзүп кеткен жол тескөөчүнүн бүгүнкү абалы айтылды. Саламаттыкты сактоо министрлиги бүгүн 26 августта Ысык көлдө кызмат учурунда унаа сүзүп кеткен жол тескөөчүнүн абалы боюнча маалымат берди. Анда 30 жаштагы жол тескөөчүнүн абалы туруктуу, оор экени айтылат. Бейтаптын абалы туруктуу, оор бойдон калууда. Учурда комада дем алдыруучу аппарат менен жатат. Дарыгерлер колдон келишинче аракет кылууда деп билдирди министрлик. 20 августта Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бишаналиев жол тескөөчүдөн кабар алып, аны дарылоо боюнча кеңешпеге катышкан. Эске салсак, буга чейин Бишкектен Ысык көл облусуна кызматтык иш сапары менен барып, жол тыгынын жөнгө салып жаткан кайгыл кызматынын кызматкери Mercedes-Benz үлгүсүндөгү
унаа сүзүп кеткени маалым болгон. Социалдык тармактарда өздөрүн анын досторубуз деп тааныштыргандар окуя 15 август күнү Чолпон Ата шаарында болгонун айтып, жол тескөөчү комада экен. Андыктан аны Бишкектеги ооруканага жеткирүү керектигин суранышкан видео тараган. Ал 17 августта Бишкектеги улуттук госпиталга жеткирилген. Маалымат Булак, Супер KG. Элчилик Германиядагы кол салууда кармалган өспүрүм тууралуу маалымат берди. Кыргызстандын Германиядагы элчилиги Залынген шаарындагы кол салууга байланыштуу 15 жаштагы кыргыз жараны кармалды делген маалымат боюнча комментарий берди. Каза болгондордун жана жабыркагандардын арасында Кыргызстандын жарандары жок. Ошол эле учурда кармалган 15 жаштагы баланын өздүгү жана анын Кыргызстандын жараны болушу мүмкүн экендиги такталып жатат деп билдирди элчиликтен. Белгилей кетсек, 23 августта Германиянын Залынген шаарынын 650-жылдык маракесине арналган фестивалдын катышуучуларына белгисиз адам бычак менен кол салган. Андан 3 киши каза болуп, 8 адам жаракат алган. Атайын басылмалардын маалыматына караганда, кол салуудан кийин Кыргызстандын жараны болгон 15 жаштагы өспүрүм кармалган. Ал качкындар үчүн атайын жатаканада жашаганы айтылган. Маалымат Булак, Супер KG. Чоңчуй каналынан изделип жаткан 3 жашар баланын ата-энеси президентке кайрылды. Ысык Атанын Дружба айылынан аккан Чоңчуй каналынан 3 жашар бөбөк изделип жатат. Буга чейин милиция маалымат берген. 19 августта саат 18:46 чамасында милицияга Ысык Ата районунун Дружба айылындагы 2021 жылы туулган бала үйүнөн чыгып кетип, кайрылып барбаганы тууралуу маалымат түшкөн. Бул факты катталып, ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге дароо жөнөп кеткен. Иш-чаранын жүрүшүндө Чоңчуй каналынын жээгинен ага таандык бут кийим тагылып, азыркы учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкери менен биргеликте 3 жаштагы баланы издөө иштери жүрүүдө дешкен. Социалдык тармакта атасымын деген кишинин кайрылуусу тараган. Ал уулу 19 августтан бери дайынсыз болуп жатканын айтып, издөө иштерине жардамдашып жаткан жарандарга ыраазычылык билдирген. Атасы кайра кайрылуу жасап, анын уулу дагы деле табыла элек экенин айтып, элден жардам сураган. Баланын ата-энеси өлкө башчы Садыр Жапаровго кайрылуу жасашты. Балабыздын сөөгүн табуу үчүн Чоңчуй каналынын суусун болушунча азайтып турууну суранабыз. Уулубузду табууга көмөк сурайбыз, деди атасы. Маалымат Булак, Сереп Медиа. Уважаемый Садыр Туркаджоевич, на протяжении 7 дней мы ищем нашего мальчика Амира, предположительно утонувшего в канале. Руководство Чуйского канала всячески содействует, милиционеры, МЧС помогают, но, к сожалению, безрезультатно. Просим вас оказать содействие в поиске тела нашего сына, 3-летнего мальчика. Просим вас максимально осушить канал Западный Бочка, чтобы найти тело нашего сына. Президенттин администрациясынын жаңы имараты эгемендүүлүк күнүнөн отурлай ачылат. Кыргызстанда 31 август эгемендүүлүк күнүнө президенттик администрациянын жаңы имаратынын ачылышы болот. Ага ынтымак Манас Ордо деген аталыш ыйгарылган. Президенттик администрациядан билдиргендей, ачылыш аз эми 30 же 31 августта өлкө жетекчилигинин интеллигенциянын дипломатиялык корпусунун катышуусунда өтөт. Жаңа үй 2023 жылдын жазында Бишкектеги Ала Арча мамлекеттик резиденциясынын жанындагы бузулган Ысык көл мейманканасынын ордуна курулуп баштаган. Маалымат Булак, Баракелде. Ала Тоо аянтында от жанган фонтан жасалууда. Ала Тоо аянтында от жанган фонтан жасалууда. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын басма сөз катчысы Назгүл Жамгырчиева социалдык тармактагы баракчасында билдирди. Ал оңдоо иштерин көрсөтүп, газ түтүктөрү орнотулганын кабарлады. Маалымат Булак, Сереп Медиа. Ну и, конечно же, уже фонтанные зоны полностью обложены тоже гранитной плиткой черного цвета. В середине будет будут огненные фонтаны, там уже полностью трубы проложены и установлены газовые горелки, или как их называют. В общем, оттуда и такой фонтан из огня. Вот. А здесь будет из воды.